18 жашта мен турмуш курганда Кыргызстанда жалгыз эле Анжелика 18 жашка чыгарыма 2 ай калган. Ошону 18ге чыкпай тийди деген ушак аябай мени катуу эметкен да, жүрөгүмдү урткан да. Ал ушактын аркасында дагы кандай болуп тийди, эмне болуп тийди деген нерселерди мындай уламыштарды жасап да салышат экен. Ал жакта да легендалар көп. Легенда аябай көп. Качып тийди, анан көзү бандитке, анан бир нерсе экен. Жөн эле бир турган кишини эле укмушка салышат да, сүрөттөпчү. Жөнөкөй эле үй бүлө курулду бизде. Мен ошол Аксай айылында кайнемдин үйүнүн, кийинки эле үйүнүн коросунда менин ошол кайненем экөө абысын катары эле бир кородон, мындай бир үйдө чогуу жашашкан. Мен 3-4 жашымда кирип, алардын үйүнөн конфет жеп, ойноп жүрчү экенмин. Кийин эле Анжелика чоңоюп калды, өзүбүздүн кызыбыз эле чоңоюп калыптыр деп. Анан байкемдей эле көрүп жүргөн, 10 жылдан бери Москвада иштеп жүргөн ошол Урмат байкебиз менин жеке концертиме келип, телефон белек кылып, ал телефон Суперинфого чыккан, укмуш бир байке, мындай анда ачылып чалган телефон жок болчу да. Укмуш бирөө мага телефон берди деп. Суперинфонун биринчи бетинде 15 000 сомдук телефонду ким берди Анжеликага деген темалар